Бул видеодо болсо кантип FK Wallet кошелектен акча чыгарабыз ошол тууралуу айтып бермекчимин. Ал үчүн Airfox сайтка киресиздер. Жөнүнө Google'ган Airfox деп жазып туруп издесеңиздер болот. Бул биринчи вариант. Ушинтсеңиздер мына эң биринчи келе airfox.ru деп чыгат. Же болбосо newairfox.ru айырмасы жок. Бул жактан карасаңыздар домен new.airfox.ru деп жазылып турат. Же болбосо жөн гана airfox.ru болсо деле туура болот. Экинчи вариантты көргөзөйүн. Экинчи вариант болсо толук ойдон эле жазасыздар airfox.ru. Ушинтип эле жазасыздар и бастыңыздар и дароо эле сайтка кирет. Эми болсо биз FK Wallet'тен акчаны чыгарганды көргөзөм алгач, андан кийин акчаны кантип салабыз ошону көргөзүп бермекчимин. Аддай өтө. FK Wallet'те рубль болушу мүмкүн, доллар болушу мүмкүн. Мен рубльдү тандадым. Получаете, FK Wallet'тен чыгарган акчаңыздар каякка түшүш керек. Мисалы, мага М-банкка түшүш керек. Создать заявканы басабыз. Андан кийин бул жака сумма деп жазылып турат. Сумма сиздер канча сумма FK Wallet'тен чыгарасыздар. Мисалы, 20 деп жазсам, бул жакта минимальный сумма 200 рубль деп жазат. Значит, мындан көп чыгарышым керек экен. Мисалы, мен 400 деп жаздым. Получаете деп жазылып турат. Бул жактан 407,49 дейт. То есть FK Wallet'тен эгерде акча чыгарсам, мага кошелегима, М-банк кошелегима 407 сом түшөт экен. Бул жака болсо М-банк номеримди жазам. +996 менен жазам. Мисалы 711-22-33. Сиздер өзүңүздөрдүн М-банк номерди жазасыздар. Ал эми бул жака болсо WhatsApp номериңиздерди жазасыздар. Анан кээ бирөөнүн ою боюнча WhatsApp номери менен М-банк номери бирдей болуш керек. Же болбосо О деньги менен WhatsApp бирдей болуш керек. Жок, ар кимдики ар кандай болушу мүмкүн. WhatsApp номери башка номерде, М-банкы башка номерде. Мисалы, менин номерим мынакей. Эмеде WhatsApp номерим ушундай болду. 702-300-339. Ал эми М-банк номерим болсо 0711-22-33 болот. Эки башка. Email'ди жазасыздар бул жака. Андан кийин отправить код в WhatsApp деп жазылып турат, ошону басасыздар. То есть WhatsAppка код жөнөтөбүз. Жөнөткөндөн кийин WhatsApp'ыңыздарды карасаңыздар, сиздерге WhatsApp'ка пин код келет, ушуну ушул жака жазасыздар. Анан подтвердить баскычын басабыз. Ошондо статус подтвержден деп чыкты. Я принимаю дегенди басабыз, анан обменять баскычын басабыз. Баскандан кийин бул жакта реквизиттерди текшересиздер, анан подтвердить заявканы басабыз. Анан бул жакта чыкты. Оплата от FK Wallet рубль экен, номер заявки, суммасы болсо 400 рубль. Анан бул жакта копировать реквизит деп жазылып турат, ошону басасыздар дагы. Уже менде реквизит копировать этилди. Эми ушул реквизитке FK Wallet кошелегиңиздарга киресиздер дагы 400 рубль которосуздар. Ушул реквизитке. Которгондон кийин оплаченаны басып коесуздар. Эми которгонду көргөзүп бербейм, себеби FK Wallet дейсиздер, демек колдонуп жүрөт деген сөз. Демек, сиздер аны колдоно аласыздар, то есть которгонду билесиздер. Жөн гана ушул реквизитке FK Wallet кошелектен, өзүңүздөрдүн FK Wallet кошелектен ушул реквизиттеги FK Walletке которуп коесуздар. Бүткөн соң оплачена басып коесуздар. Ушундай болуп чыгыш керек. Номер заявки чыкты, в обработке деп жазылып турат. Анан обработканын убактысы жазылып турат. Обычно бизде 15 минутадан 6 саатка чейин аралыкта акча түшөт. То есть ошол аралыкта. Балким 16, балким 20 мүнөт, балким 25 мүнөт, балким 3 саат, балким 4 саат. Ар кандай ушул аралыкта түшөт деген сөз. Андан сырткары кээ бир заявкалар бар, автоматтык түрдө аткарылат. Алар дагы ушул жактан чыгат. Эгерде автоматтык түрдө түшө турган болсо, ал 5 минутада түшөт. Ал болсо направлениядан көз каранды. То есть сиз эмне кошелектен эмне кошелекке которуп жатасыздар, ошондон көз каранды. Кийинкисин көргөзө берейин, на главный чыктым. Азыр болсо FK Wallet кошелекту толуктайбыз. Мисалы, менде О деньги кошелек бар дейин, О деньгини тандадым. Же болбосо давайте, мисалы, компаньон кошелегим бар дейин. Компаньон тандадым.
Получайте деп жазылып турат. Бул жакты басабыз. Бул жактан болсо мен FK Wallet мисалы рубль же болбосо давайте долларды толукташым керек. Ошондо компаньон кошелектон FK Wallet кошелекко которгону жатам. Создать заявку кылам. Компаньондо канча акчаңыздарды которгон жатасыздар, ошону жазасыздар. Мисалы мен 500 сом которгон атам. Ошондо FK Wallet кошелекко 5,26 рубль түшөт экен. Ал эми бул жак болсо F'тен башталган сиздер реквизитиңиздер бар. Ошону ушул жака коюшуңуздар керек. Аны болсо сиздер FK Wallet кошелекко кирип туруп таап алсаңыздар болот. Ушуну ушул жака вставляйм. Андан соң жанагындай эле WhatsApp номер. Бул жак болсо email жазасыздар. Анан я принимаю условия кыласыздар дагы, обменять баскычын баспайбыз. Вот бул жактагы текшеребиз, подтвердить заявку. Анан бул жактан болсо QR код чыкты. Ушул QR кодго сиздер өзүңүздөрдүн, азыр мен компаньон тандагам, компаньон кошелектон ушул кошелекко 500 сом которуш керек экен. Ушул QR кодго бул жакта эч кандай номер чыккан жок. Анан кээ бирөөнүн ою боюнча ушуну кылыш үчүн 2 номер керек болот деп ойлойт экен. То есть 2 номер эмес, 2 телефон. 2 телефондун эч кандай кереги жок. Бир телефондун баардыгын тең кылса болот. Мен азыр муну скриншот кылып алдым. Эми болсо компаньон кошелекко кирем дагы. Вот компаньонго кирдим мисалы. И любой эле кошелекте деле ушундай сыяктуу функционал бар. Бияктан QR кодду басасыздар. Баскандан кийин галереяны тандайсыздар. Анан мына камера биякта болсо, вот QR код чыгып калды, ушуну тандап койсоңуздар, мынакей уже QR код бул жака. Анан сумманы жазасыздар. Тияктан болсо канча сумма көргөзсөңүздөр ошону жазасыздар, оплатить басып которосуздар. Андан соң кайрадан обратно сайтка киресиздер дагы, оплаченаны басып коесуздар. Ошол бойдон сиздердин заявка кетти. Дагы эле күтүү убактысы 15 мүнөттөн 6 саатка чейин созулат. Ушул аралыкта сиздерге FK Wallet кошелекко акчаңыздар түшөт деген сөз. Эгерде суроолор болсо комментарийге жазсаңыздар болот. Видео сиздерге пайдалуу болгон болсо лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар.